Куран менен дем салып атканда шифа боло турган эң чоң себеп бул ниет болуп эсептелет да. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айтат да, ар бир кылынып аткан амалдар булар ниетке жараша болот дейт. Ошондуктан демде дагы ушул дем таасир болуш үчүн, Курандан шифа болуш үчүн бизге эң биринчи ниет зарыл болот. Ниет кандай болуш керек? Ниет кандай болгон күндө дагы дем салып аткан адам дагы, дем салдыруучу адам дагы бир гана шифаны Аллахтан деп түшүнүш керек. Биз бүгүнкү күндө көп жаңылабыз. Мисалы, дем салып атканда көпчүлүгүбүз өзүбүзгө таянып алышыбыз мүмкүн болот. Мен салдым, мен чыгардым жинин, мен аяктыр бердим деген нерселер булар туура эмес болуп эсептелет да. Бардыгы Аллахтын каалоосу менен болот. Жана дем салдыруучу адам дагы бүгүн мындай байкасаңыздар, көп адамдар да ошондой. Мисалы, молдого ниет кылып барабыз да. Бул молдо күчтүү, тигил молдо күчтүү деп барып алганбыз, бирок шифа молдодон эмес. Ал молдо Куран менен дем салат, шифаны эми Аллах берет. Бул бардыгы эле лечение, дарылануу да ошондой да. Мисалы, медицинада дарыланганда деле баары бир Аллах шифа берсе айыгабыз. Кайсыл хирург, кайсыл врач болбосун, ага биз ниет кылып барып алабыз, бирок баары Аллахтын шифасы менен айыгабыз. Ошондуктан азыр Куран аяттары менен дем салганда дагы эң биринчи ниеттерди түздөп, Аллах Тааладан шифа тилеп отурабыз. Себеби Куран өзү мындай да. Куран менен дем салынып атканда эмнеге ниет кылсаңыз ошол жерге тие берет. Сыйкыр десеңиз сыйкыр, жашоодо көйгөй болуп атабы, ишиңиз жүрүшпөй атабы, Куранга кандай ниет кылып отурсаңыз, Куран ошондой таасир берет. Ошондуктан иншаллах бардыгыбыз тең азыр ниеттерди түздөп, бир гана Аллахтан шифа үмүт этип отурабыз иншаллах.